билим берүү тармагынан самариптештирүү жана Кыргыз-Кытай университетин түзүү боюнча конкреттүү жыйынтыктар жок. Болочок үчүн билим берүү долбооруна $200 миллион тартуу маселеси дагы эле талкуу стадиясында турат. Министр Кендирбаева 2024 жылдын 18-24 майында 6 күндүк Улуу Британияга иш сапарга барган. Ал жерде сапар $400 миң өлчөмдөгү каражатты окуу китептерине тартуу жана министрликке кошумча каржылоо маселелерине багытталган. Бирок иш сапар боюнча отчет анализденип, белгиленген максаттар ишке ашпагандыгы анык болду. 2024 жылдын 14 майында министр өзүнүн орун басары Самыкбаева менен чогуу иш сапарга чыгуу өтүнүчү берген. Өтүнмөнүн негиздемеси Самыкбаева англис тилин жакшы билет, Алтын казык программасын тааныштырат деген болчу. Бирок кийинчерээк белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасы форумдун катышуучуларынын же баяндамачылардын тизмесине кирген эмес. Программа боюнча пландаштырылган презентация туура маалымат чындыкка дал келбейт. Чет элдик иш сапарга Самыкбаеванын сурамчы четке кагылган жана туура эмес тапшырылган отчеттор үчүн өлкө жетекчилиги тарабынан Кендирбаева тартиптик чарага колдонулган.